Саламатсыздарбы? Мен атым Улан. Мен төрөлгөн кезде атымды коюу менен өлүп калган экен да. Өзүм жетимчиликте чоңойдум. Интернатта окуп, 1-классты бүтүп, анан кийин чоң аталарым алып кетип, анан айылда чоңоюп ушакта өстүм. Ошо кезде эле менин жүрөгүмдө бир нерсе бар болчу да. Бир оокат кылсам, бир иш кылсам, бир жака барсам, бирөө бир тапшырма тапшырса, ошондо мени асмандан бирөө бир карап тургандай, бир иш кылсам дагы кой мен түз кылайын, мени бирөө карап турат, мени көрүп атат деген сыяктуу ушундай сезимдер бар эле да. Түз басып баратканда да кайшактап мынтип баладай болуп ары бери кылбайм да, түз басканга аракет кылып, бир иш кылсам таза кылганга, так кылганга аракет кылганга мындай далалат кылчумун да. Кийин чоңоюп, бой жетип, үйлөнүп жайландык. Тайкемдин чогуу служба кылган досунан жакшы кабар болуп калдык. Анан ал байке болсо ушундай бир ыйык жазуу жөнүндө айтып, Иса Машаяк ушундай биз үчүн келип өлүп тирилген деген жакшы бир сөздөрдү айтты да. Анан башында ишенген жокмун чынында. Башында аябай эле каршы чыгып, ошондон бир Анын аты сүйүү деген бир китеп бар болчу. Ошону ала келип берген да. Анан келинчегим бала менен үйдө болгондуктан мен күндө ишке чыгып кетчүмүн. Анан ал үйдө постоянно үйдө болгондуктан анан ошо китепти окуп чыгып, келинчегим биринчи ишенип баштады да. Анан Кудай бар экен, Кудай сүйүү экен, ушундай керемет кылыптыр, сонун китептерди окудум. Анан биз ойлонбойт экенбиз деп келинчегим ушинтип суроо бере баштады. Анан мен болсо аябай келинчегимди тыюу салып койдум. Жок, сен туура эмес жолду тандап атасың. Элдер деген жанагындай бир баптист деген сөздү айтышат, жаман сөз, жаман реклама кылышкан башында. Ошо баптист болуп кетпе деп, анан ал жөнүндө эле түшүнүм жок болчу. Баптист дегенде оюма кетчү, сразу алар жанагындай бир жаман иштерди кылат. Балдарды союп жейт дегендей, мындай деген ар кандай жаман ушак кептер бар болчу башында. Ошондон аябай кооптончубуз да. Келинчегимди ошентип сен баптист болуп кете көрбө. Кой, уят болот, антет мынтет, элим эмне дейт деген сыяктуу адамдар менен ушундай ой жууту менен жашайт экенбиз да. Ошентип каршы чыгып урушуп койдум. Анан кийин болбой эле келинчегим дагы башка китептерди алып окуп жүрүп эле. Анан бир күнү мен жумушта кезде бир тууган келип келинчегимди чакырып кеткен экен конокко. Исанын туулган күнү деп, орусча Рождество деп, Рождествого келгиле. Бизде жамаат бар, жыйын бар. Ошого Рождество өткөрөбүз, Исанын туулган күнүн белгилейбиз. Бул жакшы чоң майрам деп чакырып кетиптир. Анан келинчегим макулдук берип коюптур. Ооба, барабыз эртең, күйөөм келсин депчи. Анан эле мен келсем эле ушинтип чакырып кетти, бизди баралы деп калды. Анан ошенткенде эле мен каршы чыктым. Сен деген кандай эң баш күйөөнүн уруксаты жок эле, мени менен кеңешип кеспей эле макул барабыз деп коесуң. Анткенге кандай акың бар деп мен келинчегимди бир аз уруштум аябай. Анан келинчегим бир аз капа болуп калды. Анан кийин менде өзүмдө принцип бар болчу. Бирөөгө убада берсең аткарыш керек дегенчи. Бирок жүрөгүмдө анча деле изденүү болгон жок ошол убакта. Бирок убада берип койгон үчүн барып келейин деген эме болду да. Анан кой деп, анан эртеси күнү балабызды кийинтип алып, шашылып үйдөн чыгып, анан ошо келип калдык жыйынга. Алар менен биринчи эле жолукканда аябай кучакташып, бир тууган кел кандайсың деп, бир алыс бир адашып, же бир жактан кетип калып анан келгендей кабыл алышты да, бир туугандайчы. Андайды вообще мындай элестете алчу эмесмин да. Өтө жакын эле адамдар ушинтип учурашат. Мындай жылуу мамиле деген болбойт адамдарда деген ой бар болчу да. Жетим өскөндүктөнчү. Ооба, чоошун эле адамдар бизди кучактап, анан аябай мамилелер жагып калды. Анан кирдик, ырдадык. Анан ырлары жакты, Кудайдын сөзүн бөлүштү. Алары жакты. Анан бул сонун адамдар турбайбы? Капыр, анан андай мындай деп, ушак деген эме жаман экен. Анан ушакка ишенбеш керек экен көрсө. Анан көзү менен көргөн жакшы экен да, миң уккандан көрө деген сөз бар го. Анан эле ошентип Кудайга ишенип калдык. Анан келип калды, анан ошо Исанын туулган күнү жөнүндө аябай жакшы сөздөрдү айтып беришти. Иса негизи эле бул жыл санактагы Исанын төрөлгөн күнүнөн баштап деп саналат экен. Анан төрөлгөн күнүнө чейин деп анан бөлүнөт экен да. Ошол жөнүндө информация берип, анан жакшы эмелерди айтып берди. Иса деген ар бир адамдын жүрөгүнө төрөлүш керек. Бул туулган күн, Рождество деген бул десе орустардын эле майрамы деп түшүнчүмүн да башындачы. Булар жанагындай бир орустарда эле түшүнүк бар болчу, бирок толук маалымат жок болчу да. Анан Рождество десе, анан көрсө бул Исанын туулган күнү экен. Дүйнөгө куткаруучу катары Кудайдын келүүсү деген маани экен да. Анан ар бир адамдын жүрөгүндө төрөлүш керек деген сөз мага аябай мааниге ээ болду. Анан деле жакшы түшүнбөй эле, бирок мага главный бир туугандардын ошо чогулган жыйындын мамилеси жакты да. Мамилеси мени өзгөрттү. Кабыл алуусу, алардын сүйүүсү. Адамдарда бизде сүйүү жок жанындачы. Сүйүүгө аябай муктажбыз да. Бизде ата энебиз эле сүйүшү мүмкүн, даже ата энебиз деле сүйбөй коюшу мүмкүн дегенде сүйүү жетпейт да бизгечи. Анан жетим өскөн көбү, мен көп изденчүмүн. Атам болсо жакшы болмок, ушундай бир туугандарым болсо жакшы болмок депчи. Анан ошо сүйүүнү ошо жыйынга келип анан көрдүм да.
ошол анан ошентип эле анан биякта ошо бир туугандар менен таанышып, алар дагы жакшыраак, тереңирээк бизге түшүндүрүп берди. Жакшы кабар деп айтып беришти. Ушундай жакшы кабар. Бул сүйүнчү кабар. Сенин жүрөгүңө Иса төрөлүш керек. Иса сен үчүн өлүп тирилген. Күнөөнүн жазасы өлүм деген нерсени Кудай өзү келип, денеде келип аткарган депчи. Ошондон бизге, мага өзүмө аябай маанилүү болду. Бир туугандар менен дагы андан кийин жаңы жылда как раз чогулуп алып жерге ушундай шырдак салынган, анан кыргыз эле үйдөй окшош экен да. Аябай жакта аяктагы сонун турбайбы, кыргыздай эле турбайбы, булар эмне? Наоборот, сонун адамдар турбайбы? Деп эле анан аяктан да Кудай сөзүн айтып беришип, анан сыйынууга келди да. Сыйынуу баары эле мынтип катар-катарынан эле сыйынып келатышат. Анан мен жаңы келген кезим, анан жакшы түшүнбөйм, сыйынганды билбейм, сыйынып деле көргөн эмесмин ага чейин. Анан тигилердин сөздөрүнөн, жакшы сөздөрүнөн алып анан ушинтип сыйнап турбайбы деп эле анан мага келгенде анан мен сыйынып баштадым. О Кудай, кечирип кой, менин күнөөм үчүн келип өлүп тирилгениң үчүн. Рахмат сенин сүйүүң үчүн деп эле анан сыйынып. Ушинтип аларды туурап эле сыйындым да. Сыйынганды деле билбейм. Анан аябай ошону сыйыныш мага аябай чекемен тер чыгып, аябай кыйын болду. Бирок ошол эки ооз сөздү айтып сыйыныш даже тигилерди туураган күндө деле аябай кыйынга турду да. Ошондон кийин келип эле анан жаңы жылдан кийин анан бир тууган Токмокто жашайт. А киши үйүнө келип анан колтук сөкө бизге, келинчегим экөөбүзгө отургузуп алып, анан жакшыраак айтып берип, анан тобо кылгыла деп, анан биз тобо кылуу эмне экенин билбейбиз. 180 градус оюбузду өзгөртүп, күнөөбүз үчүн өлүп тирилген Иса Машаякты жүрөгүбүзгө киргизип, биз күнөөбүздү мойнубузга алып, күнөөкөр экенибизди сезип, анан Кудайга муктаж экенибизди билип, анан ошол тобо кылуу деген 180 градус оюңду өзгөртүү экен да. Күнөөңдү мойнуңа алуу, анан Кудай биз үчүн төлөп койгон бааны түшүнүү экен да. Ошону түшүндүрүп бергенде анан биз хорошо деп макул болуп, анан бир туугандар менен кошо сыйынып тобо кылдык да. Бул 2000 жылдары болчу. Сразу эле менин жүрөгүмдө ата деген өтө маанилүү болчу да. Сразу эле баарын тыштап эле анан окууга кетип калдык да. ШДМ деген окуу бар болчу ошол кезде. Шакирт даярдоо мектеби деген. Ошол жака барып анан ошол жактан атанын жүрөгү деген, адашкан уул деген ыйык жазуудагы тема менен атанын жүрөгү деген теманы, чоң сырды теманы ачып берди да бизге. Ошондо мен ыйлап тобо кылып, чын жүрөгүмдөн Кудайдын ата экенин түшүндүм да. Анан бул өтө маанилүү экен. Биз көбүбүз ойлойбуз, атасы барлар балким түшүнбөшү мүмкүн. Бирок мен жетим өскөнгө атага аябай муктаж болгон экенмин да. Анан жетим өскөнгө ар ким токмоктоп, сабап, уруп, туугандарым болсо дагы эми кыйынчылык менен чоңойдук. Ошолорго жүрөгүмдөн эме бар болчу да. Жетим бала деген билесиздер эме болот да. Жүрөгүндө жаракат болот, кекчил болот да. Анан кийин чоңойсом, ушу мен сабаган, кордук көрсөткөнүм баарын чоңойсом мен автомат болсо атам деген ойдо болчумун да тазычы. Кийин чоңойсом буюрса ушулардын баарын сазайынын берем, атыбетин берем депчи. Анан кийин ошо окууга барып калып, Кудай сөзү менен аябай жакшы түшүндүрүп бир туугандар. Ошондон кийин анан менин жүрөгүм өзгөрдү. Жүрөгүмө чынында Кудай кирди. Анан Кудайдын ата экенин түшүндүм. Кудай көрсө Иса Машаяк аркылуу ата болуп ачылыптыр да. Акыркы Кудайдын ачылышы ушул экен да. Ошону түшүнгөндөн кийин анан ыйлап тобо кылдым. Адам баласы өзү адашкан уулдун кейпин киймейинче, ошонун состояниясында болмоюнча Кудайдын ата экенин, чыныгы атанын маанисин түшүнбөйт экен көрсөчү. Бул маанилүү экен да. Көбүбүз ата дешибиз мүмкүн, жанында жүрө беришибиз мүмкүн, атабыздын даже денелик. Бирок атаңдын баркын, наркын билбешибиз мүмкүн экен да. Анан Кудайдын ата болуп ачылып келип, анан Кудайдын ушунчалык өтө жакын экенин түшүнгөндөн кийин менде 180 градуска өзгөрүү болду да. Тобо кылдым ыйлап. Баягы жүрөктөгү ачуу тамырдын баары жоголду. Бирөөгө кектеп, муну өлтүрөм кийин, мынтип өчүмдү алам деген нерсенин баары кетти да. Анан наоборот, ошо бир туугандарыма кайра ыраазычылык айта баштадым ошондон кийин. Рахмат, алчам аман кылып чоңойткан үчүн, алар тарбиялап мени уруп чоңойтпосо, мен балким туура эмес бала болмокмун деген сыяктуу бир ойлор келип, аларга жүрөгүмдө жылуу сезим болуп, аларды кечирдим да. Анан Кудайдын ким экенин жакшы жакындан таанып алгандан кийин, анын характерин, анын ким экенин таанып алгандан кийин, ата экенин, аталык жүрөгүн, ушундай мамилелерин, сүйүүсүн билип алгандан кийин анан адам толугу менен өзгөрөт экен да, чындачы. Ошондон кийин анан мурун ичип чегип жүргөн болсом, чекпей калдым. Мурун капа болуп, таарынып жүргөн болсом, таарынбай калдым. Ачуу жүрөктөгү тамырдын баары жоголду. Ошондон кийин анан Кудайга ишенип, ошондон бери Кудайга кызмат кылып келебиз. Анан ошондон баштап мен өзүмдү Кудайга тапшырган болчумун. Мындан аркы жашоом бүт өмүрүм өткөнчө сени менен болсо экен Кудай. Мени колдоно көр. Мен таза чөчөк болуп кызмат кылсам экен деген жакшы ниеттер менен, пландар менен, ушундай убада берүү менен башталды. Мындан кийин сени менен болом Кудайым.
сен кандай сонун турбайсың бу, мен билбей жүрүптүрмүн деп той кылгандан кийин, ата экенин түшүнгөндөн кийин Кудайды жакындан таанып калгандай эле өзгөрүү пайда болду. 180 градус өзгөрдү чынында. Анан баягы мурунку улам жок, жаңы улам пайда болду да.